Assalamu alaikum. Базаркоргон району Кава айылына келдик. Кава айылында Айбек деген баланын өткөндө видеосун ким көрдү эле, ким көрбөй калды эле. Ссылкасын астына коюп коем. Ошол Айбекке передача берирди эле бир агаларыбыз. Ошол передачаны бергенге ушундай болгон Кава айылы. Азыр дагы бир кызыктуураак жерлерден тартайын. Сууга кетти аузунда, сууга. Кандайсың? Жакшыбы? Ой, Айбек. Айбек үйүнө келдим. Айбек ой! О, кырда да үй бар экен. Ой, кандайсың? Ден соолук кандай? Отурасыңбы? Мен келет деп айттыбы? Айтты. Кандайсың? Ач эшикти. Апаң үйдөбү? Кандай? Ден соолук жакшыбы? Оорубайсың отур. Эже жакшысызбы? Жүрөсүзбү? Айбек, муну толо кийим. Ана буну баягы видео тартып койгонбуз. Ошондон көрүп бериптир буну, оштук акелериң. О, Казакстанда иштеген бир акелер көрүптүр да бул видеону. Анан ошо мына эжесине дагы деп, анан Айбекке деп бир базардагылар отуруп кийим чогултуп берген экен. Анан жеткирип берген бул сага аманат дедиле, бүгүн колума ошоп келди анбас. Үйүңө кирип бир кийип көрчү. Баягы неме кылабыз азыр, фотосессия кылабыз азыр. Тез ачып бер, Айбек. Чекеден ачып кие бер. Сага туура келсе сага, эжеңе туура келсе эжеңе. Кана тез кийип көрө бер, а жакта эжең кийинип көрсүн, а? Во. Точно размерин жүрөт тур да, Айбек, а? Бир айланып койчу. Вот точно экен да. Болду, чеч башкасын кий. Кийинкиси куртка окшойт бул, Айбек. Куртка экен бул. Курткаларың наса көп болду, чоңоюп кетпеген Айбек болуппу? Чоңоюп кетсең туура келбей калат, мына бияк новогодный неме болуп турат бияк мына. Во, куртка дагы туура келди мына. Бир айланчы. Точно экен бул, Айбек, а? Колуңду кылчы, нары бери кылчы колуң. Тадилген, а? Болду, дагы эмне бар экен? Берен эжеңе дагы кийимдер болсо керек эле. Эми кайсылар экенин билбейм да мен. Ошо женскийси бар эжеңе да. Эжеңе азыраак окшойт, а? Сага көбүрөөк окшойт, а? Амайлы. Кана нарак басчы? Бул кандай келди? Бул сал чоңураак окшойт. Буну эжеңе берип койсуң, болуппу? Үйгө кие берет, берип койсуң. Шымы дагы чоң экен сага. Эжеңе начып болуптур да бул. Дагы чыкып койсочу, дагы эмне бар экен? Сарпай дадыл болуптур да, ма? Во, эжең экен ал дагы. Дагы эмне бар экен дагы? Бул дагы Диана кабып экен. Эмне экен ал? Болду. Анча аччы, анда эмне бар экен? Футболка экен. Футболканы чекке кыргытып кой. О, наркын кийчи. Наркы дадылыраак нерсе окшойт эле. Ал эмне экен? Во, модный го, Айбек. А? Модный го бу. Желкеңди коюп көрчү. Желкеңе коюп көрсөң мындай. Туура келгидейби? Болду. Айбектин жакта укалары бар. Аңга туура келбесе укаларына берип коет. Чоң келип калса эжесине берип коет, Айбек. Айбек, өткөнкү видеодон кийин эч ким иштеке дебедиби? Кандай болду? Тааныш билиштер сени көрүппү? Не дешти? Иштеке дедим. Иштеке деген жокпу? А, молодец. Онун жашылдашы эмне бар экен? Кана? Во. Бу пальто элеби? Ичиндеги жепир дагы барбы? Жепир дагы калды. Пальтону ачсынчы кичине. А, мына жепири туура келиптир, а? Пальто дагы туура келди. Бол, кийдирип койуң.
Oldu. Молодец. Жакшыбы? Жактыбы сага? Жактыбы? Мынаны дагы ки. Мынаны дагы бериң, кийип көрсүн. Айыпты бөлүшө аласыңар эми. Эми көп болуп кетти эми. Айбек. Окшош экен бул. Окшош экен. Бир чоңураак эжеңи, кичинереги сага экен да. Oldu. Bu baldarga da kızlarga da oluyor da. Jaktı mı sağa? Sağa jaktı mı? Sonun bu? Sonunda koyuyorsun mu? Oldu bunlar. Bunlar ne koyuyor da? Çayga oturayım çayga. Tezde çayda çıkıp kalayım beni. Ayakta pul düşler küttüratın yeri. Tezrak varayım pulga. Aybek. Onu akalarına bir rahmatını aytıp koyayım ben. Bek aka var eken. Bu bazarda işleydi eken bu akalar. Ötkende ekimizin videomuzu görüp da bular. Ana nece dağı men onu Alimeje aytат, ne jardamдар boldu dağı. Kayaktan keyin özü dağı bilbeybiz. Ana men şu havadan degenden keyin taup jönötүлүптүр bir kayrımdуулuk kılıp bir agabız. Oşo produktу жакшы эле келди өзү. Жакшы келди. Рахмат, рахмат деп коюң ошо адамга да көрүп аткан болсо. Ким экенин деле билбейбиз. Эже? Бош машиналардан берип жүрүп эмне кылып туруп? Башкадан берип жүрүп да, силердин үйүңөргө да. Мына ошо ким экенин деле билбейбиз, атын деле айткан эмес. Ошо силерге деп, ушу эжеме деп берип жүрүп туруп. Мына өткөн күч Айбек экөөбүз тапкан видеодон кийин Айбек. Мына дагы кийимдер келди. Сүйүнүп атасыңбы Айбек? А? Айбек сөзгө жогураак болот да. Өткөндөн жаңы жаш болот да. Сүйүнчү разы. Мына жигиттер өткөндө мен видео тартканда неме болду эле. Bunday кайрымдуулук ишти элге көрсөтпөйт, антип неме кылбайт деп бир эки адам жазган экен. Мен ошол оюңарга кошулам. То есть кайрымдуулук кылганда оң кол менен бергенди сол кол билбеш керек экен. Анан бул видео тартып чыгарганыбыздын себеби жигиттер. Бул ал видео отчет болгон. То есть ошол мага мени колдогон адамдарга рахмат белгисиндеги ал видео болгон. Анан ошону чыгарбаганда мына кийимдерди ошо агаларым жөнөтпөй калат эле азыр. Ошол баягы продукту берилген ака дагы көрбөй калат эле, келбей калат эле жа. Ким кайрымдуулук кылгысы келсе, ушундай бир сезимдери бар болсо, ошолар койгон да ошону көрүп, мен деле ушундай кылып коёюн деп. Мына жигиттер эми биз бирөөгө деле кайрылбадык эле. Ажы, бирөөгө деле кайрылбадык эле, жардам керек деп деле кайрылбадык эле. Биз жөн эле ушу Айбектин кубанычын бөлүшүп койдук эле. Чакыныраак келем, сүйлөп коем мага. Кантип окуп атасың? Мектепте кандай окуп атасың эми? Жакшылап окуп атам. Жакшы окуп атасыңбы? Канча тейек аласың бир күндө? Албай атасыңбы? Жакшы окуп атасыңбы? Эжекелериң мага ыраазычылык жазып жүрдү, мен окудум эжекелериңдин ыраазычылыгын. Жакшы окугун, а? Жакшы апаңын бир ишенген тоосу болгон сен да. Апаңга ишенген тоо болгон бир керегине жараган ушу бир кыргыздын бир чыгаан жигити болуп чыккын сен, а? Молодец. Акаларыңа рахмат деп коем. Рахмат, чоң рахмат. Мына алдың, а, бар жогун, ошо аманат Ултманга берген да, жеткиргин деп. Кече түндө алдым муну, жолдон Бишкектен алып келип аткан экен, жолдо чыгып саат 2:00 түндөсү ошол жерден алдым мен. Эми чайды ичели, мен кайра чыгайын эми. Хоп. Байли эми, бир неме кылып коем, бир пата берип койгун бир. Ушу силер да орбой жакшы жүргүлө, ушу ишиңер ийгелүү болсун. Эл журту тынч болсун, аман болсун. Аманчылык болсун, а? Оору сыркыдан нары болой эле. Коронавирус кетип калсынчы. Майли жана. Силерге рахмат. Силерге ийгилик ушул бизге жардам бергендерге чоң рахмат. Ушул базарын убайын сыйын көрүп жүрөрбү, эч качан оорубадыган. Рахмат. Аптыр эже. Рахмат. Сага жактыбы сага? А? Жактыбы? Бул эже бул кызыңыз сүйлөйбү? Жакшы сүйлөбөйт, а? Жок, Жакшы сүйлөй албайт, а? Кийимдериң жакты? Бир пата кылып койчу, бир пата кылып койчу. Молодец. Чайдан алайлы болду. Кайра чыгайлы. Биякта Алимежем келди эле. Алимежем өзү чыкпай эле коем дейт. Алимежемдин кызынын документтерин айтып аттыңыз эле. Эмне болду, эмне жок? Ушул кызды немеге группага чыгаралы дедик эле. Ушу эгер колунан келген
неме мындай акчалуу адамдар болсо эгер жардам берсе группага чыгарганда акча экен азыр заманда. Азыр ошондо документтерди даярдап койдуңузбу же кандай болду? Карта аштырып койдук. Главврач айтты, эми 5-январда келсеңиз деди, немеге Жалал Абадка комиссиядан өткөзгөнү апарыш керек деди, бирок ага кичине акча сурайт деди да. Ошого кичине акча эми ал өзү соопчулукка. Ал эми баягы бизде көнүп калган желкеси да, эми? Ооба. Желкеси болду да. Баягы бул кыз өзү чындап эле мүмкүнчүлүгү чектелген. Бул барып текшерүүдөн өтүп, ооба туура чын деш үчүн кичине желкесин бериш керек экен да. Эми колунан келген соопчулукка иштейм деген адамдар болсо, колунан келсе жардам берсе деген. Атак ал өзү незаконно да, ал ошондой болгон, Ооба, жок, незаконно. Эми биз аны барып силер ушундай акча алат экенсиңер биз аналар менен тополоң кыла албайбыз. Ооба да, ооба да. Биз алар менен тополоң кыла албайбыз. Эгер колунда барлар болсо, бизде ошол ошонго өткүзсө, группага чыкса канча сом айына бөлүнүп калат экен ушул кызга? Азыр айтпайт экен, группасына карап айтат экен. Кайсы экинчи, үчүнчү группа болот экен да булар. Кайсы группага өтсө, анан пособие чыгып калат эле да бул кызга. Ал главврач дагы айтты, мүмкүн болушунча биз бу жерден жардам беребиз деди. Анан областка биздин тилибиз өтпөйт деди. Ошока барып комиссиядан өткөзүш керек экен. Биздин райондук немелер жардам берүүгө даяр. Ооба. Ушул немеге группага чыгарганга. Анан областка алардын тиши өтпөйт. Ооба. Аяка жел кепелкесин берип өткүзүп келиш керек экен. Ооба. Сөздүн ачык эле бул. Анан ошого канча суммадагы акча экен эми примерно? Эми 8.000 8.000 тегерегинде. Үстүндө. Үстүндө тегерегинде. Үстүндө. 8.000 үстүндөгү желкесин берсек, бул группага чыгат бир 3-4 миң сом ошонун тегерегинде акча айына чыгып турат, бөлүнүп калат. Ошондой болсо керек, бул биринчи группага чыгарышка аракет кылабыз дейт эми. 3.000 алса керек. Ошондо ушул үйдүн тиричилигине, ушул үйдүн нанына кыйла жардам болуп калат эле. Ооба да, ооба. Булар кыйналбай, айына пособие да чыгара албай калган да азыр. Пособие дагы жок азыр. Анда жигиттер, могу кичине колунда барлар болсо, мен эжемдин номерин жазып коеюн, ат фамилияңызды жазайын, Ооба. Ошо сизге пул которсо, ошо ат фамилияңызга которуп, Сенин номериң айт. мен астына жазып коем, ушул видеонун астына жазып коем, мага неме кыласыңар. Анан ат фамилияңызды туура жазып коебуз, кааласа ошону окуп туруп эле. Ат фамилияңызга 500 сом которобу, бирөө 1000 сом которобу, колунан келишинче которуп коёрат, Бияктын немесин неме кылырсың, Ооба. Бу эже сиз кимси болосуз? Тажеңеси болосуз, биягына. Эжемин акасынын аялы тажеңеси болуп калат. Сиз жеңеси эле болосуз. Ооба. Бул Айбектин тажеңеси болуп калат, Ушул эми үйдүн тиричилигин термеп турган эжем бияк экен да азыр. Мен анда ушул эжемин немесин жазып коем, ат фамилиясын жазып коем. Номерин жазып. Ооба. Ушу эжеме рахмат. Мына кайынсиңисин ушинтип балдарын менен өзүн ушу чогуу отурган, Айбек чоңойсо өзү барын кайтарып берет Айбек, Буйрса ажыларга барып келет тагасы менен тажеңесин. Аны отурат чийинип, Буйрса жигиттер, колуңардан келсе, бирөөдөн неме кылбайбыз. Эгер эч кимдин колунан келбесе, аны адам жок болсо, мен бул наркайга буйрса дагы бир балага кийим кылып беребиз деген ой, буйрса ар бир айда. Эгер башка спонсор жок болсо, мен өзүм наркайда башка балага кийим кылып бере албай калам. Ушул документти бүтүрөбүз буйрса. Только наркайда ал. Эми мен неме ниет кылгам, ар бир айда бирден деп. Кете 10 миңдин тегерегинде бир балага кийим кылып беребиз деп. Эгер спонсорлор болсо, чаласыңар, жок болсо, мен өзүм бүтүрөм буйрса. Ошо күнгө жеткисек. Анан ушу эжем мага кабарлап турат, мынча акча салынды деп. Анан салынса, ошончо керектүү сумма салынган болсо, мен эжем номерин өчүрүп коем, болду. Эгер эжем номери аякта жок болсо, значит болду, салыштын кереги жок, кимдир салып койгон болот. Ошондой жигиттер.